Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? Бүгүн бизде Кыргызстанда ушундай жардамга муктаж биздин бир мекендешибиз кыргыздын кызы турат, ал жердечи. Анын эки бөйрөгү иштебей жатыптыр, ошондуктан ага срочно операция акча каражат керек болуп жатыптыр. Ошол себептен биз бул жерге келип отурабыз. Ошо кайрымдуу биздин кыргыз элибизден жардам сурап, сиздерден ушул кайрылып жатабыз. Азыр ушул кыздын дагы абалын өз көзүңүздөр менен көрүңүздөр бул жактан. Ал эми бул кызга канча каражат кетет ошону айтып коесузбу? Менин саламатсыздарбы? Бул кыз бизге бүгүн келди. Мурда бул кыз Баткен областында диагноз алчу экен. Аты жөнү Бактыбек кызы Динара, 2000 жылкы. Диагнозы хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, ХПН 5 стадия, ХПН терминальная стадия, вторичная анемия тяжелой степени с функционирующей ауфиста нижней трети левого предплечья и хронический программный гемодиализ. Ал жакта ошол 2 айдан бери диагноз алат экен, бизге бүгүн келди бул кыз. Жакта көбүрөөк кыйналып, диагнозду жакшы ала албай кыйналгандыгынан бул жака бүгүн келди. Бүгүн биз биринчи сеансын алып атабыз бул кызды. Азырынча бүгүн биринчи сеансын жакшы эле перенос этип атат. Эми ошол азыр буну Туркияга апарыш керек болот да, азыр операция. Алып барсам Туркияда жасалып атат азыр. Дагы башка мамлекеттерде жасалат эми. Ал эми больнийлердин өздөрүнүн выбору, кайсы жерде жасатып, кайсы жерде эме кылышы. Пока эми өздөрү планында ошол Турцияга барып жасатышат. Эми ошол барып операция болсо эми канча процент жакшы болот деген мында жүйүк бар деген. Операция эми пересадка жасататкан ойлору болсо, ал жактан ошол операциянын өзүнүн качество операция эмесинен көп нерсе зависит этет. Эми жакшы жасалган операция болуп, жакшы эме болсо, качественный болот деп эле ишенебиз. Ал жактын аппараттары дагы эми жакшы, бизге салыштырмалуу Кыргызстанда андай аппарат жок. Анан ошонун үстүндө биз азыр кайрымдуу биздин Кыргызстан мекендештеринен ушундай жардам сурап турабыз. Өз колуңуздарды ошо созуп, ушул кызга жардамыңыздарды бериңиздер. Болушунча көп түкүрсөң көл болот дегендей эле. Болушунча ушу 5 сом болсо деле ушунча болуп калат ушул кызгачы. Ошол кыздын жакшы жашап кетүүсүнө сиздер дагы тилектеш болуп калыңыздар. Эми бул кызды бүт бардыгы жакшы болуп кетсин деп эле тилек кылабыз. Эми сиздин дагы өз оюңузду айтсаңыз эми ушул. Биздин оюбуз эми Кудай кааласа ошол тилектер кабыл болуш үчүн эми бизге бүгүн эле келди бул кыз. Ошол пересадкага чейин организмдеги өзүнүн даярдыктарын, анализдерин, жакшы көрсөткүчтөрүн даярдап, ошо пересадкага чейин жакшы карап берүүбүз өтө чоң ролду ойнойт. Ошол үчүн биз дагы аракет кылып жакшы карап беребиз. Сиздерге дагы рахмат, ошол интервью бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Ал эми Аллах Таала айтат эми бизде баарыбыз ушу бир туугандарыбыз бардыгы жакшы жашап жатса, сиздердин деле бир туугандарыңыздар. Эми ушундай жардамга муктаж болуп жаткан биздин мекендештерибизге колуңарды сунгула деп, анан ошол сыйлыгыңарды мен өзүм беремин дейт. Бул дүйнөдө дагы, акыретте дагы. Кудай буйрса баарыңыздар эми жардам бересиздер деген үмүттөмүн. Ушул жерде биз реквизиттерди коюп коебуз. Ушул реквизиттерди акча которсоңуздар болот. Азыр жакындан дагы тартып коюңуздар кызды. Жана биз барган кыздын уулу экен, ушул азыркы учурда ушул үйүнө келип отурабыз, дайын көргөнү. Анан бул жак ушул кыздын апасы болот экен. Анан кызыңыз жөнүндө бир аз маалымат бере кетсеңиз, эмне себептен ооруп калды ушундай? Ошо бөйрөк шамалдап, бөйрөк оорусу менен ооруп калды деп, ошого пересадка кылыш керек экен.
Пресетка кылган ушул эки бөйрөгү тең иштебей калган. Ошол себептен азыр аппараттын жардамы менен ушул жерде жатат жана көргөнүңүздөрдөй эле. Эми кайдыгер карабаган биздин кыргыз мекендештерибиз болсо ушул видеону таратып болушунча жана лайктарыңыздарды аябаңыздар. Ал эми ар бириңиздер ушул жардам колуңуздарды сунуңуздар деген гана сиздерден суранычым бар. Ушул кыздын жакшы болуп кетүүсүнө баарыбыз ушу тилектешпиз. Ар дайым ушу тынчылыкта жүрө берели.